Üçüncü bab, Beyjingdeki turmuş. Beyjingge түн ооп кирип келишти. Муваза менен Турсун отурган арабаны дароо үйгө жөнөтүштү да Юсуф калган адамдары менен жүктү түшүргөнү кетти. Турсундар түшкөн араба бири-бирине жабышып курулган үйлөрдүн биринин алдына келип токтоду. Арабакеч тыкылдаткан үй башкаларга караганда чоң жана кооз эле. Бир аздан кийин эшикти ачкан улгайыңкы адам Мувазаны көрөр замат жүгүнүп учурашты да дуңган тилинде бирдемелерди айтты. Анын түрү эмнегедир кечирим сурап жаткандай эле. Мувазанын артынан босогону аттаган Турсунга биринин артынан бири жагылган чырактардын жарыгынан үйдүн бай жасалгасы жаркырап көрүнүп турду. «Өтө кой, Турсун», деди Муваза бери бурулуп. «Эми бул үй сенин да үйүң болот. Мен тезирээк сууга чайканып, кийимимди которуштуруп албасам болбойт. Сен да таза кийимдериңди алып чык. Узак жолдон кийин сууга түшүп албасак, биттеп кетерибиз анык». Жарым сааттай убакыт өттүбү, өтпөдүбү, үйгө баш баккан кызматчы киши бирдеме деди эле, ага баш ийген Муваза кийимдерин алып төркү бөлмөгө кетти. Бир аз убакыттан кийин эшиктен башын чыгарып, «Турсун, эмне келбей жатасың? Таза кийимдериңди ала кел», деди. Бөлмөгө кирген Турсундун таң калгандан оозу ачылып калды. Бул атайын жууна турган бөлмө экен. Жыгач отурушта жылаңач отурган Муваза чачын жазып жатыптыр. «Уялбай чечине бер», деди ал. Бир чети тартынып, бир чети таң калып элейип турган Турсунга карап. Кысынып, атып араң чечинген Турсун жанындагы жыгач отургучка отурду да темир чоң идиштеги жылуу суудан алып башын жууй баштады. Андан соң атыр жыттуу самын менен кылдат жуунуп бүткөн соң Мувазанын жонун жышып берди. Турсун экөө эртеден бери жуунуп жаткан суу буларды каптап кетпей каяка кетип жатат деп башы маң болуп отурду да бир кезде чыдабай сурады. «Бул жерден аккан суу каяка кетти?» «Бөлмөнүн полу бир жак капталына тетиги тешикке карай атайын эңкейиш жасалган. Суу ошол тешик аркылуу эшикке агып жатат да. Андан ары жер алдындагы арык аркылуу алыс агып кетет». «Эртең жарыкта жакшылап көрүп албасам», деп ойлоду Турсун ичинен. Экөө жуунуп бүтүштү да таза кийимдерин кийинип алышып, чачтарын жайган боюнча жанагы адам оор таш чайнекке даярдап куюп берген чайдан уурта отурушту. Жапыз үстөлдүн бети жайнап турду. Айрыкча андагы айнек идиштеги кургатылган мөмө жемиштер жана ичи толтура мейиз жана жаңгак салынган Турсунга мурдадан жакшы тааныш Тхо мумуну көргөндө анын көздөрү жайнады. Юсуф бир ирет ак ташка ушундай таттууларды алып барганда бир-экини ооз тийип калган. Анын даамы көпкө чейин таңдайынан кетпей жүрдү. Муваза үй кызматчысы менен сүйлөшкүчө Турсун бир нече Тхо муму жегенге үлгүрдү. Турсундар жуунуп чыкканча баягы адам аны бардык буюмдарын бөлмөгө ташып, тыпыйтып жыйып коюптур. Ал түгүл төшөк тасалганга үлгүрүптүр. «Муваза эже, идиш аяктарды каяка коеюн?» деп сурады ал Мувазага кайрылып. «Биз эми Кытайга келдик. Мени Жеже, Юсуфту болсо Дада деп айт», деди Муваза. Узак жолдо Турсун менен Муваза бири-бирине көнү түшкөнү байкалып турду. Арабада келатканда Муваза өзүнүн үй бүлөсү, ата-энесинин кантип каза болгондугу жөнүндө айтып берген эле. Болжол менен кайсы жерге көмүлгөнүн эстешип, ал жерге Куран окушкан. Жолдо келатканда Муваза бир кезде Юсуфка кыргыз тилин үйрөткөндөй, Турсунга дуңган тилин үйрөткөнгө аракеттенди. Муваза бала кезинде кыргыз тилинде таза сүйлөчү. Адегенде Турсун эч нерсе түшүнбөй кыйналып жатты, бирок бара-бара кичинеден түшүнө баштады. «Бейжиңге жеткиче чай кой, жатып укта, бут кийимимди кийгизгенге жардам бер»,
деген сыяктуу көп колдонулуучу сөздөрдү айырмалап түшүнүп калган. Эртеси маалым болгондой үй чарбасына жардам берип жүргөн кызматчы кишинин аты Бо экенин билди. Андан тышкары келип кетип иштеген ашпозчусу бар экен. Алгачкы 3 ай Турсун үчүн өтө оор болду. Үйүн, туугандарын сагынып кусаланды. Муваза базарларга барарда же өз иштери менен эки жакка чыкканда өзү менен кошо ээрчитип жүргөнүнө карабай, ал өзүн капаска түшкөндөй сезип жатты. Тоо коюнунда так секирген улактай ээн эркин өскөн Турсунга эркиндик, өзүнүн сүйгөн көлү, эң негизгиси тоонун абасы жетпей думугуп кетчү. Ал бала кездегидей ата-энесинин тамынын артындагы дөңгө чыгып алып, кудум тоо кушундай эки канатын жайып, төмөн карай чуркагысы келип буулугуп жүрдү. Бул жердегилер болсо дээрлик жөө басышпайт экен. Жакын жерге адам сүйрөгөн чакан араба, рикша жалдашса, алыскы жолго бамбуктан жасалган отургучтары бар арабасын колдонушчу. Анын ички абалын жакшы түшүнгөн Муваза сайма сайганга бардык зарыл нерселерди сатып берди. Ырасында эле эртели кеч сайма менен алектенген Турсун алаксып, күндөрдүн кантип өткөнүн билбей калчу болду. Мувазанын тыюу салганына карабай, Турсун үй оокатын, тамак аш жасоого жардамдашып жүрдү. Юсуф жай айынын башында Турсунга үйдө окутуучу мугалим жалдады. Ал учурда дунган тилин жакшы эле үйрөнүп калган эле. Күн сайын келген мугалим ага жат жазууну, эсепти жана Кытай маданиятын үйрөтүп жүрдү. Ал айрыкча мамилелердин 3 түрүнө, мамлекет менен расмий кызматкердин, ата менен баланын жана күйөөсү менен аялынын ортосундагы мамилелерге тиешелүү Конфуцийдин моралдык категориясына басым жасачу. Биринчиси адилеттүүлүккө негизделсе, экинчиси сүйүүгө, ал эми үчүнчүсү жоош, момундукка негизделет. Ал Конфуцийдин насааттарын жатка үйрөнүп билүүгө тийишеле. Ошондуктан ар бир күндөгү сабак башталаар алдында сөзсүз кайталачу. Дагы бир айдан кийин ага Сюли аттуу кыз келип музыкага үйрөтө баштады. Анын аты Татынакай, сүйкүмдүү деп которулчу жана ал толугу менен атына шайкеш келер эле. 18 жаштагы жайдары, назик Сюлиге Турсун суктанып карай берчү. Сюлинин ичке, назик манжалары Эрханын кылдарына тийгенде айланага укмуштуудай керемет үн жаңырчу. Эрханын доошун уккандан тажабаган Турсун эртерээк эле өзүм үйрөнсөм экен деп тилек кылчу болду. Күн алыс 2 сааттан музыкага үйрөнүп жүрдү. Сюли адегенде музыкалык аспапта жаныбарлардын үндөрүн туураганды, андан кийин ар кандай кырдаалдарга туш келген адамдардын үндөрүн туураганды үйрөтүп келип, акыр аягында гана обондорду үйрөтө баштады. Сюли алардан анча алыс эмес жерде күйөөсү жана 1 жашар баласы менен жашачу. Кичинекей баласын карай турган киши чыкпай калганда, Турсун анын үйүнө жан дили менен барып үйрөнүп жүрдү. Ал дайыма Сюлинин келишин чыдамсыздык менен күтүп, өз алдынча да үйрөнгөнгө көп аракеттенчү. Убакыт өтүп жатты. Турсун да акырында Бейжиңдеги жашоого көнө баштады. Муваза экөөнүн мамилеси башынан эле жакшы башталды. Муваза кол алдындагы кызматкерлерге Турсунга бир күнкүлдөп жемелей бере турган адаты бар эле. Бара-бара анын кандай учурда жиникелерин жакшы билип калган Турсун ачуусуна тийбегенге аракеттенип унчукпай кутулчу. Юсуф болсо иштери менен кетип, эртеден кечке чейин үйүндө токточу эмес, кээде көпкө чейин бир жактарга жүрүп келчү. Муваза адатта түшкө чейин үйдө болчу эмес. Сөздөрүнө караганда, ал Юсуфка жардам бере турган. Соода түйүндөрүн тез-тез текшерип, товарлардын сапаттарына көзөмөл жүргүзгөн да,
Сатуучуларды ишке кабыл алып, аларды иштен бошоткон да Муваза эле. Бул үйдүн салты боюнча эртең мененки тамакты баары бирге ичишет. Эртең мененки тамак учурунда Юсуф Турсундан окуулары, музыкасы кандай жүрүп жатканын кызыгып сурайт. Ал эми кечки тамакты көбүнчө Муваза экөө ичишет. Юсуф өтө кеч, эч жерден наара сызбай келгенде гана Турсун ага кечки тамакты жылытып берет. 1913 жылдын жай айында жылдагыдай эле Юсуф Ысык көлгө сапар тартты. Турсун анын кайтып келер күнүн чыдамсыздык менен күтүп жатты. Анткени туугандарынан кабар алып келмек. Ал күткөн мезгилден эрте келди. Көрсө, падыша өкмөтү Семиречидеги апийим айдап өстүрүүгө жана сатууга катуу тыюу салыптыр. Юсуфтун айтуусунда орус аскерлер апийим айдалган талаанын көбүн түшүм жыйнап жаткан учурда өрттөп салышыптыр. Адыл эптеп ага чейин жыйнап алгандарын сактап калган экен. Юсуф ошол калган апийимди да башка товарлар салынган куржундун түбүнө эптеп катып жатып араң алып өтүптүр. Юсуфтун айтуусу боюнча Григорий Адылдын жеке өзүнө эмес, айылдаштарына тиешелүү жерди пайдаланып жаткандыгы үчүн олчойгон ижара акы сураптыр. Адыл ал жерди пайдаланууга анында укугу бар экендигин далилдегенге канчалык аракеттенсе да, жасалма документтери бар Григорий өзүнүн үлүшүн көбөйтүп алган экен. Эми алар кантип күн көрүшөт? Көздөрү жашка толгон Турсун айласыз суроо узатты. Адылдын айтымында буудайды же дагы башка өсүмдүктөрдү айдашып малдын башын көбөйтүшөт го, кыязы. Эми сиз ал жакта мурдагыдай жыл сайын барбай калат экенсиз да. Анын үнүнөн үмүтү үзүлгөндөй эле. Көрө жатарбыз, камтама болбо. Баары жакшы жатышат. Салам айтышып, базарлык берип жиберишти. Апасы Турсун жакшы көрүп жеген үйдүн тамагын берип жиберген экен. Аны жеп, сагынычы бир аз болсо да таркагандай болду. Турсун ошентип 14 жашка толду. 2 жылда ал кадимкидей чоңоюп, аппак жүзүндөгү бакырайган көздөрү, кырдач мурду, анын тал чыбыктай денесине куп жарашып, чырайлуу кыз болуп чыга келди. Бул мезгил аралыгында Кытай жана дунган тилдеринде так жана эркин сүйлөп калган. Ким менен болсо да, кандай темада болсо да тең ата сүйлөшүп, сабаттуулугу сезилип турар эле. Музыкалык аспапта да бир кыйла жакшы ойноп калган. Бирок окуусун жана музыкадан сабагын улантып ала берди. Сүйлө анын сырдаш курбусуна айланып, окууларынан тышкарыда жолугушуп турушту. Бир күнү Муваза: "Турсун, сен эми бой жетип чоңоюп калдың. Мындан ары менин иниме сен кам көрүшүңдү каалайм. Мен чарчадым. Инимдин кийген кийимдерине көз саласың" дегеним, ага кийимдерди сатып берип, күн сайын кандай кийим кийиши керектигин, эки жактарга чыкканда жолдо кандай кийим керектиги тууралуу кеп кеңешиңди айтып, айтор кийген кийимдеринен тарта ичкен тамагына чейин көз салып турасың. Ал иштери менен өтө кеч келет. Канчада келсе да тамагын даярдап алдына коюп, бирге тамактанасың. Ал дайыма жакшынакай жана курсагы ток жүрүшү керек, деди. Муваза көптөн бери Турсун менен Юсуфту кантип жакындатары жөнүндө ойлонуп жүргөн. Ага иниси үйдөгү бул кызды таптакыр эле байкабай аткандай. Кыз болсо андан качып жаткандай сезиле берчү. Эртең менен Юсуф ишине шашып кетет. Ал эми кечинде Турсун кечки тамактан кийин өзүнүн бөлмөсүнө жөнөйт. Экөөнүн ортосунда сүйлөшкөнгө жалпы тема жок эле. Муваза болсо Турсунга аябай көнүп калды. Анын токтоолугун, көп сүйлөбөгөнүн жактырчу. Кээде кичинекей кызындай эркелеткиси келчү. Бирок анын болочок күйөөсүнүн эжеси катары аша чаап кетпей, ортодогу аралыкты сакташы керек эле. Муваза сүйлүгө жардам сурап кайрылмай болду.
Анын курбусу катары Турсунга аял менен эркектин ортосундагы мамиле жөнүндө көбүрөөк айтып берсе, кеп кыябы келгенде Юсуфту мактаса, экөөнүн баш кошуусу жөнүндө айтып берсе жакшы болмок. Турсун сөзсүз Сүүлинин айтканын угат. Экөө жакшы курбу эмеспи? Андан тышкары мен Юсуф менен Турсун экөөнү үйгө көбүрөөк жалгыз калтырышым керек. Ал аялдардын мына ушундай айла амалдарын кылбасам, дагы 20 жыл бойдок жүрө беришим мүмкүн, деди өзү менен өзү сүйлөшүп. Бечара, үй бүлөсүн багам деп башын сайып иштейт. Кайрымдуулук иштерине да көп акчаларды жумшайт. Бирок өзүнүн оңдуу деле кийимдери жок, деп ойлоду Турсун. Муваза менен сүйлөшкөндөн бир нече күн өткөндөн кийин Юсуфтун кийимдерин ирээттеп жатып, Сүүли менен кезектеги музыка сабагын аяктап калганда, андан эркектердин кийимин тигүүчү жакшы тикмечи таап берүүсүн өтүндү. Мен эң жакшы тигүүчүнү билем. Кел азыр эле барып келели, деди курбусу Турсундун сунушун колдоп. Сүүли билгичтик менен эркектердин көйнөктөрүн, күрмөсүнүн түзүлүштөрүн тандап, тигүүчү менен сүйлөшүп жатты. Адегенде 2 көйнөк жана 2 күрмө тиктирүүнү чечишти. Бири кытайлыктарча танчуан түзүлүшүндө жана европалыктарча бир эле кездемеден тигиле турган шым жана тик чакалуу күрмө. Бейжинде жаштар эле эмес, жашы улгайып бараткан эркектер да чет өлкөлөрдү туурап кийине башташкандыктан Юсуфка да андай кийим ашыкча болбойт деп чечишти. Кыздар көпкө чейин кездеме тандай албай жатышып, акырында европалык түзүлүштөгү кийимге сейрек майда тилкелери бар боз кездемени танчуан үчүн кочкул көк атласты тандашты. Аны ошол эле өңдөгү пахта жибинен Кытай саймалары менен кооздоп коймокчу болушту. Тикмечи бул кийимдер кимге арналып жатканын укканда, Юсуф мырза үчүн мен болгону бир гана жолу тиккенмин. Ага кийим тигүү мен үчүн чоң сыймык, деди. Тикмечи качан үйгө келип ченеп кетер күндү да белгилеп алышты. Кыздар андан чыгып англиялык дүкөндү кыдырышып, Юсуфка 2 жылуу, жумшак тордон токулган жемпир, твит моюн орогуч, бир нече байпак жана бир нече аппак жүз арчы сатып алышты. Сары чачтуу кыз жүз арчынын четине арналган кишинин аты жөнүн кооздоп сайып коюуну сунуштады. Турсунга бул сунуш аябай жакты. Сүүли ысымынын баш тамгасын гана, башкача айтканда ю тамгасын гана жазып коюу керек деген оюн айтты. Ал кыз буйрутманы аткарганча Турсун Муваза үчүн кызы түстөгү токулган жүн кофта жана кооз түстүү жоолук тандады. Бактылуу болуп алыпсыңар го, деди Муваза, колдорунда кагаз сүйүнчөк көтөрүп сырттан кирген кыздарды көрүп. Бул сизге жагат деп ойлойм, деди Турсун, ага түйүнчөктүн бирөөсүн ага берип жатып. Бул эмне? Деди Муваза түйүнчөктөн кофтаны алып чыгып жатып, чоочугандай түр көрсөтүп. Эмне силер мени каапыр кылгыңар барбы? Кийип көрүп сүйүнгөнүн жашыра албай жатса да, мен муну үйдөн кийем, эл көрсө күлөт го, демиш болду. Турсун Юсуфка арнап алгандарын кантип берерин билбей башы маң. Эмне дейт? Ары ойлонуп, бери ойлонуп, акырында жөн гана Юсуфтун бөлмөсүнө киргизип коюуну чечти. Кечки тамакты ичип отурушканда Турсун эртең тикмечи келип, кийимдерин ченеп кетээрин айтты. Баарын таң калтырып, тикмечи 3 күндөн кийин даяр кийимдерди алып келип берди. Бардыгы купкана жарашып калгандыктан эч бир жерин оңдоонун кереги жок болду. Жаңы кийимдерди кийгенде арык чырай, орто бойлуу Юсуф өз курагынан бир топ жаш көрүң өсүп калды. Рахмат Турсун, жүз арчылар үчүн өзүнчө ыраазычылык билдирем. Мага аябай жакты, деди ал тикмечи чыгып кеткенден кийин. Эми сизге бир гана жаңы бут кийим жетишпей турат, деп айтарын айтып алып, эки бети манаттай кызарып кетти.
Муваза бир нече күнгө Хахардын үйүнө бара турганын кабарлады. Сен билесиң да, ал көп ооручу болду. Ага көбүрөөк көңүл буруп каралашып турбаса болбойт. Аны карай турган бирөөнү тапсын, мен акчасын төлөп берейин. Ооба, карай турган адамды табышыптыр. Кандай неме экенин, кандай карап жатканын барып көрүп келейин. Көптөн бери барам деп бара албай жүрөм. Мен барсам сүйүнөт го. Бул жерде Турсун менсиз деле иштин көзүн билип калды. Кыйналбайт. Кечинде Юсуф күндөгүдөн кеч келди. Турсун ага кечки тамакты жылытып берди. Ортодо жымжыртык өкүм сүрүп турду. Мен сенин Эрхада ойногонуңду али уга элекмин. Ойноп берчи, угайын, деди Турсунга кайрылып. Кыз барып аспапты алып келди да, өзү жакшы көргөн обонду ойной баштады. Юсуф Эрхадан сызылып чыккан сыйкырдуу обонго жүрөгү опкоолжой түштү. Ал Эрха үйрөнүү татаал экендигин билчү. Сүүлүнү жалдап жатканда өзү деле бир нерсе чыгаарына көзү жеткен эмес. Турсун дагы 2 он ойноп берди. Музыканын сыйкырдуу үнүнө арбалган Юсуф кыздан көзүн албай телмирди. Ага музыканын агымы менен толку боюна кандайдыр бир жагымдуу сезим каптап келаткандай сезилди. Маңдайындагы сулуу кыздын назик, сезимтал натурасын капилет көргөндөй таң калып турду. Чоңоюп калган тура. Апасынын эле өзү болуптур, деп ойлоду ичинен. Сыртынан ага угуза: "Зирек кыз, угуп алып аябай рахаттандым. Сүүледен сабактарыңды уланта бер", деди. Ошол күндөн тарта ар күнү кечте Турсун Юсуф үчүн акыркы 2,5 жылдан бери үйрөнүп жүргөн обондорун ойноп берип жүрдү. 1915 жылдын эрте күзүндө Юсуф Семиречиден жана Ысык көлдөн жаңы эле кайткан бир таанышына жолугуп калды. Ал жергиликтүү калктын абалы кыйла кыйын экендигин, өздөрүнө тиешүү жерлеринен ажырап түшүм ала албай, жеткиликтүү жем чөп камдай албай, малдарынын көбү кышында жуттан кырылып калганын айтып келди. Мен канча жылдан бери ал жака барып жүрөм, бирок элдин ушунчалык жакырланганын көргөн эмесмин. Жакында ачкачылык каптайт го деп кооптонуп турам, деп болгулоду ал. Бул кеп туккан Юсуф капа болуп көңүлү чөктү. Анын оюна дароо Адылдын үй бүлөсү, туугандары түштү. Албетте, апийим этпей калгандан бери элдин абалы кыйла оорлоп калганын жакшы түшүнчү. Бирок кырдаал ушунчалык кыйындап кетет деп күткөн эмес. Үйүнө келер замат бодон Ченгти чакырып кел деп жумшады. Андан соң уккан жаңылыгын эжесине айтты. Эжеси ачкачылык эмне экенин башынан өткөргөн тажрыйбасынан улам жакшы билгендиктен Адылдын үй бүлөсүн эстеп кайгырып отуруп калды. Ченг келгенде ага акыркы жаңылыктарды айтты. Ченг, сен көптөн бери мени менен иштеп келатасың. Аныңа 1000 мертебе ыраазымын. Чынымды айтсам, эжемден кийинки эле эң жакын адамым сенсиң. Андыктан экөөбүздүн мамилебизди аябай баалайм. Сен өзүң жакшы билесиң. Адыл менин досум. Ал кыйналып менин жардамыма муктаж болуп жаткан мезгилде четте карап турганым болбос. Анын үстүнө мен аны менен жакында туугандашканы турам. Ошондуктан жардам бергенге милдеттүүмүн деп эсептейм. Менин сени чакырган себебим буудай чогултуп, аларга жеткирип келишиңди сурангым келген. Кыш узакка созулуп, алар чындап кыйналат го деп чоочулап турам. Жол узак, башканы кой. Кытайдын аймагында эле мурдага караганда татаал болушу ыктымал. Эгерде бара албайм деп баш тартсаң, ачык айт, туура түшүнөм. Ченг көпкө чейин ойлонуп отурбай эле дароо макул болду. Буудайды Үрүмчүдөн алганыбыз оң, тезирээк да, коопсуз да болот деп сунушун айтты. Эмнелерди сатып алуу керектигин талкуулаган соң буудай, таруу, арпа жеткирип келүүнү чечишти. Бардыгы болуп
120 мүшөк болду. Андан тышкары мал үчүн даярдалган жем чөпкө жараша Ченк ошол жерден тагыраак айтканда Ысык көлдөн бир нече баш кой сатып алмак. Үрүмчүдөн Ак Ташка чейин буудайды жеткирүү маселесин Ченк жериндеги кырдаалга жараша чечүүгө тийиш. Юсуф Ченкке тиешелүү акчаны санап берди эле, берки эртең менен чыгып кетерин айтып үйүнө кетти. Турсун кайгы ападан кадимкидей төшөк тартып жатып калды. Муваза ага Ысык көлдөгү апаат жөнүндө бекер айткан экенмин деп өкүндү. Эртеле кайгыра бербе. Балким сенин туугандарың кыйналбай эле жакшы жүрүшкөндүр. Эгерде кыйналган болсо, анда биздин жардамды убагында алып калышат, деп колунан келишинче сооротуп жатты. Ченк Бейжиңге алгачкы кар түшүп, суук тартып калганда кайтып келди. Ал Турсунду, Мувазаны жана Юсуфту колунан келишинче тынчтандырып жатты. Ал баары аман эсен, бирок чын эле аябай кыйналып жатышыптыр деген кабар менен келди. Адамдар кышкыга буудай камдай албай калышкандыктан бул жактан барган жардамга аябай кубанышканын айтты. Адыл буудайды айылдаштарына тегиши таратып бергенин, малдын башы азайып калганына карабай, Адыл кошумча мал сатып алгысы келбегенин, Ченк мал сатып албасаң, анда акчасын ал деп араң көндүргөнүн билдирди. Ал жактагылар падыша өкмөтү 18 жаштан 43 жашка чейинки эркектерди согушка чакырат экен деген имиш-имиштен улам чоочулап, сарсанаа болуп жатышканын кошумчалады. Турсун, айтчы, сен мына 16-га чыгып калдың. Эмне, карадалы болгуң келип атабы? Сүйле курбусуна тамаша сөз ыргытты. Бул жердеги кыздардын баары Юсуфтун аялы болгонго куштар экени талашсыз. Кимиси болсо да ойлонбой туруп макул болмок. Мувазанын акылы боюнча ал күйөөлүү аялдын артыкчылыктары, эне болуу бактысы тууралуу көп айтып калчу. Ар бир сөзүндө Юсуфту мактап кетүүнү да эсинен чыгарчу эмес. Ооба, Турсун Бейжиңге келгенден бери Юсуф ага эң жакын адамдардын бири болуп калганы ырас. Жежеси табыштагандай, ага кам көрүп, кайбирде иш менен кечигип калса тынчсызданып калчу болгон. Акыркы мезгилдерде Юсуф америкалыктар, англичандар менен көбүрөөк мамиле түзүп, аларга меймандап барып жүрдү. Анын иши жакшы жүрүшүп жатты. Анын соода текчелеринде Кытай товарлары менен катар эле чет өлкөлүк товарлар да сатылат. Турсун күн сайын Юсуфка таза кийимдерин даярдап, эртең менен анын бөлмөсүнө кийирип коет. Ошондой күндөрдүн биринде Юсуф жок деген ойдо анын бөлмөсүнө кирдеген кийимдерин алганы кирип калды. Адатта бул мезгилде үйгө эч ким жок боло турган. Андыктан күтүүсүздөн аны көргөндө селттей түштү. Юсуф үнүн катуу чыгарып күлүп жиберди. Сен мергенчинин торуна капилет түшкөн кудум элик багыштай болдуң го? Ошентти да аны эки колу менен өзүнө тартып шыбырады. Сен качанга чейин менден качып жүрө бересиң? Мен ар дайым сен жөнүндө ойлой берем. Сенчи? Билбейм. Мен да сиз жөнүндө ойлойм го. Юсуф кайра жыргап күлдү. Ойлоймун го дегениңди кандай түшүнсөм болот? Чын эле ойлойсуңбу, же? Анын суроосуна бул жолу башын ийкегиледи. Ооба, ойлойм. Ошол окуядан кийин бир ай өттүбү, бир жолу Юсуф кечки тамакты ичип олтуруп, аялдарга күтүүсүздөн бир айдан кийин Турсун менен нике тоюн өткөрүүгө даяр экендигин билдирди. Муваза кубанычтуу кубаттады. Кудайга шүгүр, акырында боло турган иш эле да. Турсун эртели кеч ушундай болоорун билген. Андыктан бул жаңылыкты көз жаш төкпөй кадыресе эле кабыл алды. Муваза алдыда боло турган тойго бир ай даярданды. Ал тапшырма берген адамдардын аягы тыйылбай келип кетип жатышты. Салтка айланган келинди узатуу жана күйөөнүн үйүндө келинди тосуп алуу ырымдарын жасабаган соң, дунгандардын калыптанып калган үйлөнүү үлпөтүн өзгөртүүгө туура келди.
Алар чакырылган меймандардын тизмесин кылдат талкуулап чыгышты. Айрыкча алардын топ-топко бөлүштүрүү, кайсы күнү кимди чакыруу керектиги жана ким менен кимди бирге олтургузуу керектиги тууралуу маселесин жакшылап чечпесе болбос. Үйлөнүү үлпөтүнө бир нече күн калганда үйдүн ичи тышын кызыл кагаз тоголокчолорду илип кооздошту. Тойдун алдыңкы күнү Турсунду жасантып кийинтишти. Салт боюнча бетиндеги түктөрүн теришип, бетине упаны калың сээп, беттерин, эринин ачык кызыл эндик менен сүйкөштү. Гүлдөр жана кооз жиптер менен кооздолгон кочкул кызыл көйнөк жана ачык кызыл халаттан турган үлпөт көйнөктү кийгизишти. Башына темир жасалгалар менен шөкөттөлгөн атайын баш кийимди кийгизишип, үстүнөн тор жапкыч менен жаап коюшту. Үйлөнүү тою бир күнү башталды. Той башталгандан аягына чейин ал өзүнүн бөлмөсүндө отурду. Келген меймандар салт боюнча үстүнө киришип, белек бешкектерин тапшырып жатышты. Алардын алдына тойдун урматына атайын даярдалган тамак аштарды, шараптарды коюшту. Үйлөнүү салтанаты 3 күн уланып, укмуштуудай салют аттырышып, тойду жыйынтыкташты. 1916 жылдын жай айы аяктап калган кезде Юсуф Чен экөө Үрүмчүгө уйгур өнөктөштөрү апийим алуучу ортомчулар менен жолугушууга жөнөп кетишти. Юсуф ал жерден Адылдын үй бүлөсүнө кыштык азык-түлүк жеткирип берүүчү адамды табууну да көздөп барган. Жолоочулар Үрүмчүгө кире бериштеги аскерлердин көптүгүнө таң калышты. Алар шаардагы базарга киргенде гана аскерлердин чогулган себептери жөнүндө угушту. Көрсө, Пржевальский уездинде жеке эле анда эмес, Семиреченин баарында август айында тополоң болуп өтүптүр. Ага чейин Ходжентте башталып, башка уездерге уланыптыр. Мындай козголоңго орус патшасынын армияга кызмат өтөөгө жергиликтүү калктын 19 жаштан 43 жашка чейинки эркектери сөзсүз чакырылууга тийиш деген буйругу түрткү болгон. Орус патшасынын андан мурунку баскынчылыгына, айрыкча жер саясатына нааразы болгон элди чыдамы түгөнүп, отко май чачкандай дүрт этип жалындап кеткен экен. Жергиликтүү калк мурда эле мамилеси чыңалып турган орус улутундагылар жашаган кыштактарга кол сала баштаган. Тополоңду басыш үчүн падыша бийлиги куралчан аскерлерин жөнөткөн. 100 миңдеген кыргыз, казак жана дуңгандар туулуп өскөн жерин таштап Кытайга кире качышкан. Алардын артынан жазалоочу отряддар кубалап, качкындарды жеткен жеринен атып салышат деген имиш кептер тараган. Ошондой эле жасалоочу отряддын аскерлери качкындардын көбүн мууздап салышканын, көбү аш үбелди ачкадан, жол азабынан кырылып калганын, Ысык көлдөн Кытайга чейинки жолдо адамдардын сөөгү төшөлүп жатканын айтышкан. Кытай тарабынан өкмөттүн буйругу менен аскердик тосмолор коюлуп, качкындарды өлкөнүн ичине киргизбей, аларды чек арада кармап турушкан. Юсуф менен Чен өз иштерин токтотуп, Акташ айылынын тургундары кайсы тарапка кетиши мүмкүн экендигин жергиликтүү билермандардан сураштырып жатышты. Алардын болжолу боюнча жакыныраак, бирок татаал жол менен Бедел ашуусу аркылуу Турпанды басып өтүп, Кытайлардын Ак Суу деген шаарына өтүп барышы мүмкүн эле. Экөө ичара акылдашты да Турпанга чейин барып, Адылдын үй бүлөсү жөнүндө кабар алууну чечишти. Бирок ал жака өтө алышкан жок. Себеби Үрүмчүдөн алыс эмес жерде жайгашкан аскерлердин тосмосу ошол багытка бараткан жолоочулардын баарын кайра кайтарып жаткан. Ал ортодо Турпандан биринен бири өткөн үрөйдү учурган имиш-имиштер келип жатты. Тоо ашуудан миңдеген адамдар тоңуп өлүп, чек арадан аман өткөндөр же малы жок, же акчасы жок, ачкадан ак шишик басып,
колго тийгенинин баарын, жада калса кээ бирлери балдарын сатып жатышканы жөнүндө уудуу кептер угулуп турду. Турпандан келген бирөө жарым менен байланышып калабызбы деген үмүт менен 2 айга чейин Үрүмчүдө жүрүшүп, эч кандай маалымат ала алышпады. Ченк жергиликтүү бир бай адам менен таанышып, анын жардамы менен Адылдын үй бүлөсү тууралуу билүүгө дилгирленди. Аны менен макулдашып, ага алдын ала акча төлөп беришти да Бейжиңге кайтып келишти. Жарым түндө Турсун коркунучтуу түшүнөн чоочуп ойгонду. Түшүндө атасы, апасы, Самаган, Садыр жана өзү болушуп, жетелешип жашыл талаада келе жатышса эле, күтүүсүздөн эле бут алдындагы жер тең экиге бөлүнөт да, Турсундан башкасы ортодо пайда болгон терең жарга кулап кетишет. Ал кыйкырса да, ыйласа да, аларга кантип жетерин билбейт. Ал жардын түбүндө көптөгөн адамдардын карааны жүргөнүн көрөт. Бирок алардын арасында өзүнүн туугандары барбы, же кулаганда баары жайран болдубу? Биле албай чабалактайт. Чоочуп ойгонгон Турсун түш экенин билип жеңилдей түшкөн менен коркконунан калчылдап калгандыктан кирпик какпай таң атырды. Эртең менен жуунуп таранып, өзүнүн бөлмөсүндө отурганда ашпозчу чайга чакырып калды. Ордунан тура калган Турсундун башы айланып кетип жыгылып калды. Бир нерсе кулагандай болгонун угушкан үйдөгүлөр чуркап келишти. Боп-боз болуп өңү кубарган Турсунду көргөн Муваза аябай катуу чоочуп кетти. О, жараткан, кайсы жазыгыбыз үчүн? Жаш жанын аман кылып ала көр. О, Алла! Турсунду төшөгүнө жаткырган Бо дарыгерди чакырганы чуркады. Дарыгер келгиче эсине келе түшкөн Турсун эмне болуп кеткенин түшүнбөй кескин отура калды. Анткени салт боюнча күйөөсүнүн жакын туугандарынын алдында ага жатууга болбойт эле. Келини эсине келгенин көргөн Муваза үчүн катуу чыгарып ыйлай баштады. Үнүн катуу чыгарып ыйлай баштады. Анын көз алдына Юсуфту биринчи аялы Зарифанын өлүмү тартыла түшкөн эле. Ошондуктан Турсундун эсине келгенин көрүп кубанып кетти. Дарыгер бейтапты кийиминин сыртынан тамырын кармап көпкө текшерди. Акырында Мувазага: "Куттуктайм. Келиниңиз кош бойлуу экен. Кудай кааласа жазында перзенттүү болосуздар", деди. Кандай тамак аштарды жеши керектиги жөнүндө сунуштарын айткан соң дарыгер үйүнө кетти. Муваза жараткан Аллага күн сайын жалынып, жалбарып, келини ай күнүнө жетип, аман эсен көз жарып алуусун тилеп жатты. Юсуф күттүрүп 3 жумадан кийин да келбей, кармалып жаткандыктан үйдөгү аялдардын тынчсызданганы күчөдү. Айрыкча үйдө отурган Турсун үчүн күндүн өтүшү тузок болду. Муваза иш менен алегеле. Юсуф жок кезде ал соода түйүндөрүнө көзөмөл жүргүзчү. Бардык иштерди жалданып иштеген кызматчылар аткарышканына карабай, Юсуфтан айырмаланып, Муваза эч кимге ишенчү эмес. Муваза Юсуф жөнүндө кымындай бир кат кабар болор бекен деп Кытайдын түндүк батышына көп барчу тааныштарын издеди. Бирок тилекке каршы эч ким эч нерсе билбейт эле. Бир соодагер Үрүмчүдөн көптөн бери товар келе электигин айтты. Кандай айлагыларын билбей башы каткан ал Үрүмчүгө кимди жиберсем экен терең ойго батып келатканда, анын оюн айым Юсуф менен Ченк келди деген Боонун сөзү бузду. Бул кабарды уккан Муваза кубанганынан дароо үйүн көздөй шашып жөнөдү. "Өңүң кубарып турат, чарчаңкы да көрүнөсүң", деди Юсуф, өзүнө чай сунуп жаткан Турсунга карап. "Бардыгы жакшы, дарыгер жазында балалуу болосуңар", деди. "Жакшы жаңылык экен. Эмне үчүн дароо айтпадың мага?" "Азыр айтайын деп жаткам. Атамдар менен байланыша алдыңызбы? Мен жакында эле аябай жаман түш көрдүм. Санаам тынбай жатат." Турсун көргөн түшүн төкпөй чачпай айтып берди. Юсуф канча алыс болсо да, ата-энеси жамандыкка кабылганын сезип жатканына таң калып үндебеди.
боюнда бар экенин укканда, кайгырып боюндагы баласына залакасы тийбесин деген ойдо жаман кабарды угузбай турууну чечти да: "Мен аларга былтыркыдан да көбүрөөк буудай жөнөттүм. Кудай кааласа жакшы жетсе, кышында кыйналбай чыгышат", деп калп айтты. Ал чынында эле Адылдын үй бүлөсүн тирүү көрөрүнө көзү жетпей турду. Кандайдыр бир керемет болуп кетпесе эле, ушундай тополоңдо алардын аман калаары күмөн эле. Юсуф туңгуч перзентин толкунданып, чыдамсыздык менен күтүп жатты. Өзү менен тең туугандары эбак небере жыттап отурушса, бул минтип 42 жашында ата болгону турат. Баардыгы жаратканын колунда турат, деп ойлоп, ушуга да шүгүр ичинен келме келтирет. Акыры көпкө күткөн күн да келди. Төрөтү оор болуп, Турсун бир сутка кыйналып жатып кыз төрөдү. Муваза анын ысмын Амина деп атады. Бул аман эсен дегенди туюндурат. Турсундун кыйналган абалын көрүшүп, ага бала багуучу жалдашты. Төрөтү оор болгондуктанбы, Турсун көпкө калыбына келе албай жүрдү. Юсуф менен Муваза үркүн, кыргыздардын Кытайга ооп качкандыгы, анын үй бүлөсү дайынсыз жоголгондугу жөнүндө андан жашырып айтышкан жок. Үрүмчүдөгү таанышы өзүнүн адамдары аркылуу Адылдын үй бүлөсүн издөөнүн жыйынтыктары жөнүндө маал-маалы менен билдирип турду. 3 күн мурда ал 1916 жылдын жайында Акташ айылынын тургундарынын дээрлик баары өз үйлөрүн таштап кетишкендиктери жөнүндө кабарды билдирди. Акташка жакын жердеги Капчыкайдын этегине жеткенде качкындар 3 топко бөлүнүп кетишкен экен. Алар ушундай жол менен гана арасынан кимдир бирөө аман калат деп үмүттөнүшкөн. Буга чейин 70 адамдан турган топтун баарын жазалоочу отряд атып салышкандыгы жөнүндө угушкан. Алардын ичинен бирөө эптеп аман качып чыгып Турпанга жеткен экен. Бул кабарды ошондон угушкан. Экинчи топ кыйынчылыктар менен эптеп кар баскан бедел ашуусун ашып аман өтсө, баарын чечек оорусу каптап, балдарды жана чоңдордун көбүн кырып кеткен. Өлгөндөн калгандары жан соокалап Кашкар тарапка жөнөшүп, бирок ага жетпей Кытайдын кайсы бир айылында туруп калышкан. 3-чү топ жөнүндө эч ким эч нерсе билчү эмес. 8 ай өттү. Башка үмүт да калбады, деп ойлоду Юсуф. Аман калышпады го. Адыл тирүү болсо эмдигиче биз менен кандай жол менен болсо да байланышмак. Кечки тамакты ичип отурушканда, ал Турсунга туугандары туш болгон кырсык жөнүндө айтып берди. Ишенбейм. Алар өлгөнүнө ишенбейм. Жараткан Алла ушунча ташпоордук кылмак эмес аларга. Менин бир туугандарым өлүп кала турган балдар эмес. Алар жаш. Ал Юсуфтун айткандарына ишене албай өксүп ыйлады. Алда кагылайыным-ай. Мен да ишенбейм. Алардын сөөгүн көргөн киши жок. Алар тирүү эле болсо керек. Кудай кааласа аларды аман эсен көрүп калаарбыз. Анчалык жаныңды кыйнабачы, деп Муваза аны сооротууга аракеттенип жатты. Ушул үрөй учурган окуяны угаардан мурда Турсундун эсине туугандары кайра-кайра түшө берген эле. Атасы коштошуп жатып кечирим сураганын эстеп, "Атаке, сени качандыр бир кезде туура түшүнүп, кечиришимди сурадыңыз эле. Мен сага таарынбайм, ата. Мен кечирдим. Апа, сени да кечирдим", деп үн чыгарып жиберген өзү да байкабай калды. Турсун дагы эле Кытайдагы турмушуна толук көнө элек. Ал жакынкы күндөрдүн биринде туулган жерине барып, ата-энесин, туугандарын көрөм деген изги тилек менен жашап жүрбөдү беле? Эми ушунун баары бекерби? Мен демек туугандарымды эле эмес, туулган жеримди да жоготтумбу? О, Кудай, ысык көлүмдү, ак калпактуу ала тоомду эми мен бир кайрылып көрбөй калдымбы? Менин элимди, жеримди бөтөндөр, чоочундар бийлеп калышабы? Чын эле. Ушундай суроолор ага тынчтык бербей жатты. Оор жоготууга көнүү кыйын эле. Ал тамак да ичпей, соолуп, төшөктө,
тамдын боорун тиктеп жатып калды. Турсунга эми жашоо кызыксыз сезилип калды. Жада калса кичинекей кызы да аны кубандыра албады. Юсуф анын абалын жакшы түшүндү. Анткени анын да башынан оор жоготуулар өтпөдү беле. Ата-энесинен да кийин бир эле учурда аялын да жана уулун жоготподу беле. Аялын кичине болсо да алаксыткысы келген Юсуф иш сапарларынын бирине Турсунду өзү менен ээрчитип алды. Алар Лушанга барышмак. Аялынын көңүлүн көтөргүсү келген Юсуф өзү мурда поездге түшүп көрбөгөнүнө, күшүлдөп бышылдап кара түтүнүн көккө булаткан чиркелген узун темир поездге түшкөндү жактырбаганына карабай, жарым жолдо поездге түшмөй болушту. Бирок поездда Турсунга эч кандай таасир эткен жок. Тоолордун кучагында керилип жаткан көркөмдүү Луминь көлүнө чейин 5 күндөй жол жүрүп жетишти. Ал жерден Вейч деген руханий дарыгерди табууга тийиш эле. Бир тааныш дарыгер аялын ошол адамга көргөзүүнү сунуштаган. Юсуф ичинен көлдүн суусу, тоонун абасы аны дарылаганга жардам берет деп тымызын ишенген. Вейч көлүнүн жээгинен анча алыс эмес жерде так көлдүн үстүнө жайгашкан жыгач кепеде жашайт экен. Ал кепеге алып баруучу көпүрө бири-биринен 1 метр аралыкка жайгашкан жыгач кадаларга бекитилиптир. Алар эки жагындагы тосмолорго таянып, көпүрөнүн үстү менен дарыгердин үйүнө барышты. Аларды арык чырай, дени бою чымыр, жайылган узун чачтуу адам тосуп алды. Бул Вейч эле. Андан бөлөк кепенин ичинде картаң кемпир жана 10 жаштардагы бала бар экен. Кепенин ичи эң жөнөкөй жасалганыптыр. Жыгач дубалдар эскирип, ным баскандыктан карайып кеткен. Ичиндеги жалгыз, бирок кенен бөлмөдө Будданын айкели, жердеги чийден согулган таар, бир нече жууркан жана идиш аяктан бөлөк эч нерсе жок эле. Үйдүн алдындагы түркүктүү ачык середеги жерде ошондой эле чийден согулган таар, ал эми дубалына кагылган мыкта боолонуп кургатылган ар түрдүү чөптөр илинип турат. Юсуф аялынын абалын түшүндүрүп айтып берди. Ал дарыгер менен Турсун дарыланып бүткөнчө анын кепесинде жашай турган болуп макулдашты. Аялын 1 айдан кийин алып кетмекчи болуп кайра кайтты. Улгайган аял Вейчтин жардамчысы, ал эми бала талма менен ооруган бейтап экен. Алгачкы күндөрү Вейч бала менен гана алектенип жатты. Турсун болсо Вейчтин жардамчысы менен жалгыз өзү жээктеги бир тилке жолдо сейилдеп, тоо боорундагы туш тарапка тараган жалгыз аяк жолдор менен тоого чыгып, айланадагы ажайып жаратылышка көз чаптырып, суктанып жүрдү. Кээде ал көлдүн жээгиндеги ташка отуруп алып, мелтиреп суунун ичиндеги туйлаган кооз балыктарды тиктеп отура берер эле. Мемиреген тынчтыкта ага сайраган чымчыктардан башка эч ким тоскоол болчу эмес. Бир күнү ага Вейч кошулуп калды. Анын жанына отурду да, ал да адегенде суудагы балыктарга тигилип, үн катпады. Андан соң бир окуяны айтып берди. Илгери бир заманда бир акылман көлмөнүн жээгинде суунун ичинде сүзгөн кооз балыктарга көз жүгүртүп отурган. Анын жанынан кадимки эле дыйкан өтүп калат. Акылманды көргөн дыйкан: "Бул жерде эмне кылып отурасың?" деп сурайт. Устасы: "Мен балыктарга баам салып, алардын бейкут, эч бир убайымсыз ойлоруна таң калам" деп жооп берет. Анын жообуна айран калган дыйкан: "Балыктар эмне жөнүндө ойлоп жатканын сен кайдан билесиң?" деп суроо узатат. Анда акылман: "Карапайым дыйкан менин эмне билеримди, эмнени билбесимди кайдан билмек эле" деп жооп берген экен. Адамдын көңүлү ар дайым тынч абалда болушу шарт. Ал эми сиз азыр сүзүп жүргөн балыктарды карап жатканыңыз буга жардам берет.
Сиздин айланаңызда эмне болбосун, кандай окуя болуп өтпөсүн, маселен ал сиздин жакындарыңыздын өлүмүбү, оорусубу, айтор кандай шартта болсо да сиздин көңүлүңүз сынбашы керек. Адам өлбөйт. Анткени өмүр жана өлүм адамдын абалын өзгөртүүнүн ажырагыс фазалары, деди ал Турсунга. Дарыгер жыл сайын өлүп жок болуп, кайра тирилип жаткан өсүмдүктөрдү мисалга келтирди. Бир бутактын түбүнөн жашап кетүүгө ылайыктуу көп бутактары өсүп чыгат. Адам да ошондой. Ал өлгөн соң кайра башкача болуп төрөлөт. Бирок жер бетинде жашап жүргөн анын жакындары менен байланышы сөзсүз сакталып калат. Ал башка күндөрү бейтап айым менен көпкө чейин баарлашып жүрдү. Ага жан дүйнө тынчтыгын калыбына келтирүүгө жардам бере турган дем алуу көнүгүүлөрүн үйрөттү. Вейч жанындагылары менен бир нече жолу тоого чыгып, дары чөптөрдү терип келип, ал чөптөрдүн дарылык касиеттери, аны кантип кайнатып ичүү керектиги жөнүндө айтып берди. Уктаар алдында ал ар түрдүү адамдар жана миф каармандары жөнүндө айтып берип жатты. Ал окуялардын катышуучуларынын баары аягында сөзсүз түрдө жыргап куунап, бактылуу жашап калышчу. Дарыгердин дарылаганыгы жардам берип, Турсундун абалы оңоло баштады. Юсуф убада бергендей бир айдан кийин келип аялын алып кетти. Ал күйөөсүнөн кыргыздардын салты боюнча өлгөн туугандарына Куран окутууга уруксаат сурады. Куран окуткандан кийин Турсун оор жоготууга баш ийип калгансыды. Аны көрүп Юсуф да жеңилдей түштү. Юсуф айына бир жолу достору менен жолугушууга бара турган. Алар да кезек-кезеги менен мейманга чакырып турушат. Мындай иш-чараларга сөзсүз жубайлары менен баруу керек. Турсун күйөөсүнүн досторунун аялдары сыяктуу эле ушундай жолугушууларга барар алдында акыркы мода менен 2 же 3 көйнөк тиктирип турчу. Мындай отуруштарга өтө кылдат даярданып баруу керек эле. Андыктан атайын окуган кызматчы аял Турсундун беттериндеги түктөрдү жулуп, бетине күрүчтүн суусунан даярдалган упаны жаап, ээлине эндик сүйкөп, чачтарын жасалгалап берчү. Меймандап баргандар өздөрү менен кошо үй кызматчыларын ээрчитип келиши керек. Ар бир аял зат үчүн бети башын оңдоп, боеп алышына ылайыкталган өзүнчө бөлмө бөлүнүп берилчү. Мындай отуруштарда апийим чегишкендиктен 2 же 3 күнгө созулуп кетер эле. Ошондуктан мейман чарчап калса, өзүнө бөлүнгөн бөлмөгө барып куш уйку салса болот. Мындай маалда жанындагы жардамчысы кийимдерин, бетиндеги боекторун жаңыртып, чач пачын оңдоп берет. Меймандарды күткөн үй бүлө үстүңкү бети айланып турган тегерек жапыс үстөлдүн бетиндеги көз жоосун алган идиштерге ар кандай тамактарды коет. Күн сайын коюлган тамактардын саны 40-ка жеткен күндөр болот. Үстөлдү тегерете ар түрдүү төшөктөр салынып, көптөгөн жаздыктар коюлат. Аял, эркектер аралашып отурушат. Кезектешип алынып келинген тамак аштардан кийин ара чолодо алтын жана баалуу таштар менен көркөмдөлүп, пилдин сөөгүнөн жасалган атайын идиштерге апийим алып келишет. Кылдат кооздолуп жасалган ал идиштерди кармаганда пайда болгон өзүнчө бир ырахат, чеккендердин аң сезимин күчөтүп жибере турган. Кээ бир аялдар эркектер менен кошо жан баштап жатып алышып, кезек-кезеги менен апийим чегишкен. Юсуф Турсунду кичине-кичинеден апийим чеккенге үйрөтө баштады. Адегенде ал түтүктөгү башты айланткан абаны соруп туруп, андан соң түтүндү ага үйлөчү. Жарым жылдай убакыттан кийин гана ага өз алдынча жутканга уруксат берди. Ал эгерде дароо тартып баштаса, кусат деп айтчу. Кытайда аялдар арасында апийим чеккен модага айланып кеткен. Апийим аялдардын терисин агартып, арулантып, ак сөөктөргө айлантат деп ишенишкен. Муваза үчөө Цзин Цзуй Бейжин операсына көп барышар эле. Муваза Бейжин операсын көргөндү аябай жактырчу. Жана бир эле оюнду ар кайсы артисттердин аткаруусунда көргөндөн тажачу эмес.
өзү сүйгөн артисттерди сахнадан грими жок кезде гана тааный турган. Ал сахнадагы артисттеринин ар бир кыймылын, жаң соосун жүздөрүнөн түшүнгөн. Анын театрга болгон сүйүүсү тез эле Турсунга өттү. Ал үчүн аны менен бир нече жолу театрга баруу жетиштүү болду. Юсуф экөөнү шылдыңдап, артисттердин оюнун кыйшаңдаган обу жоктук деп айтчу. Бир күнү эртең менен кимдир бирөө эшикти какты. Эшикти ачкан мувазанын маңдайында бейтааныш адам турду. Ал Юсуф менен сүйлөшкөнү келгенин айтты. Аны үйгө киргизип, бирге тамактануусун өтүндү. Келген адам Адылдын өтүнүчү боюнча келгенин, ага тору карттан жолукканын айтты. Юсуфтун кайнатасы Бейжиңге кетүүчү кербенди таап, ал аркылуу Юсуфка өздөрүнүн аман эсен экендигин айттырганы атайын келиптир. Адыл күйөө баласын кантип табуу керектигин түшүндүрүп берип, орус падышасы тактан кулагандыгын, жаңы убактылуу өкмөт тескерисинче Кытайга ооп качкан кыргыздарды жана казактарды кайра кабыл алганга даяр экендигин айта барууну өтүнүптүр. Ал Аламатта үй бүлөсү менен 2 жыл Нарындын тоолорунда жашырынып жаткан экен. Ал адам Самаркандтан Нарынга чейин баш аламандык өкүм сүрүп жатканын кошумчалады. Бардык жерде бийлик карапайым элге деген ураандар илинип турганын, ырас эле бийлик Семиречинин дыйкандарынын колуна өткөндүгүн да айтып берди. Сөз жүзүндө Кызыл армия деп аталып алышып, иш жүзүндө жергиликтүү калкты кырып тоноону улантып жатышкан. Дыйкандар Кытайдан кайра кайтып келген кыргыздарга атайлап буудай бербей коюшкандыктан, өз мекенине кайтып келишкенден кийин да өз жеринде ачкачылыктан кырылып жатышканы жөнүндө да уккандарын айтып берди. Көчүп келгендер кыргыздардан зордоп тартып алып, бир нече жыл колдонуп жүргөн семиз жерлеринен айрылып калабыз деп чоочуркап жатышса керек. Кытайга келаткан жолдон ал топ-топ болуп өз мекенине кайтып келаткан жакыр адамдарды көргөнүн кошумчалады. Алар ушунчалык арып, ачып келаткандыктан кебетесин көргөн эң зулум адамдын да жүрөгү зырп этери анык эле. Ал эми жолдун жээктеринде көптөгөн адамдардын сөөктөрү көмүлбөй үйүлүп жатканын көрдү. Убактылуу өкмөт өз мекенине кайтып келген кыргыздарга анда-мында жардам бермиш болгонун болбосо, көбүнчө эч кимден жардам жок. Кайран эл, кайран кыргыз. О, жараткан Алла, өзүң жар болуп, азаптардан эртерээк куткара көр. Ал Кытайдан Бухарага товар ташып жүргөн соодагер эле. Бирок кийинки кезде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Бухарага жетпей эле төөсүн кошуп баарын арзан сатып жиберген экен. Жолдон кол салып, тоногондордон чоочулаган ал кайра кайтканда бир нече төөлөргө гана пахта жүктөп келген. Адамдардан уккандарына караганда жергиликтүү калк соодагер кытайларга тийбейт имиш. Ушундай тополон кезде үйдө эле отурганыңар эп жок, болбой эле жолго чыга турган болсоңор, өтө этият болгула. Мүмкүн болушунча карапайым кийинип, кымбат баалуу белектерди жаныңарга албай эле койгула деген кеңештерин айтты.